Deu Nexia 1, 2, Hyundai Avante 1, 2, жана Deu Lanos 1, 2-лерди ушул видеодон тартуулап сиздерге маалымат берип кетебиз. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина Кейдж каналы Ош шаарында Жапла Унаа базарынан видео тартууну улантууда. 19 январь 2025 жыл. Албетте баасы такталган унааларга токтолобуз. Бул жерде Nexia 2ден баштайт. Чакан туманниктерде 2011 1.6 баасын сурайлы. Канча болуп атат баасы? 300 000 сом экен. Бул жакта Nexia 1 2008 1.5 180 000 сом. Nexia 2 2013 1.5 185 000 сом. Комплектацияда жөнөкөй экен, а? Жөнөкөй. Lanos 1 Корея 1996 1.5 160 000 сом. Гидравлика, кондиционер, электро көтөргүчтөр бар. Кореяда комплектация жакшы болот. Nexia 2 2012 1.5 300 000 сом. Электропакет бар, кондиционери жок, гидравликасы бар болуш керек. Nexia 2 широкий туманниктерде 2010 1.6 260 000 сом. Так, комплектацияда бунда жөнөкөй эле экен, жөнөкөй. Бул Nexia 2 2010 1.5 230 000 сом. Бул да жөнөкөй комплектацияда. Nexia 2 2008 140 000 сом. Шунун жанында дагы бир Nexia 2 2011 1.6 210 000 сом. Бул Nexia 2 150 000 сом деп маалымат кагазында жазылып турат. 2012 1.5 кондиционер бар. Айнектери жөнөкөй айланмада. Nexia 2 2012 1.5 280 000 сом. Lanos 1 Корея 1997 140 000 сом. Nexia 1 2005 200 000 сом деп жазылып турат. Ассаламу алейкум. Комплектациясына карайлы. Кондиционер жок экен, да? Электропакет. Гидравлика барбы? Бар экен. Көрүнүшү жакшы эле, бирок 200 000 экен, да? Байланыш телефон номери 0778 98 89 23. Бул жерде Hyundai Avante 1 0778 98 89 23. баасы жазылыптыр. 1996. Комплектация Комплектация жакшы, электропакет, гидравлика,
кондиционер бар болот. Басы 800 сом. Deulanos 1, Koreya. 1998 15 210 ming so'm. Nexia 1 Hurmatli avtomobil sotuvchilar va nazorat oluvchilar, bozordan chiqargan bir kassa kelib jetonlar va to'lovlarni oldin olib 2006 15 175 ming so'm. Komplektatsiya jo'nakoy ekan bu. Jo'nakoy komplektatsiyada. Daha bir Nexia 1 Üzgünlerimde повторитель поворота бар, elektropakет бар, 1996 ал буланда Koreya болот. 135 ming so'm. Komplektatsiya жақсы, гидравлика, elektropakет, туманниктер, кондиционер бар. Машина кеже. Lanos 2 Ukraina. Екі мың алты 15 220 ming so'm. Комплектацияда açık па? Так, кондиционер бар, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, алдын кайнектери электро көтөргүчтө, гидравликада бар анда. Бар. Шундай арка тарабынан көрүнүшү. Бул Nexia 1. Жөнөкөй экен, комплектация 2006 15 100 Жоқ, 220 ming ekan. 220 ming. Nexia 2 2012 алдын кайнектери электро көтөргүчтө 240 ming so'm. Nexia 1 2003 16 150 ming so'm. Жөнөкөй комплектация окшойт. Lanos 2 Ukraina 200 mingde. 2007 mexanika 1.5 алдын кайнектери электро көтөргүчтө, кондиционер жок, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Гидравлика барбы? Бар экен. Так, бул жерде Nubira 2 1 дегеним 1998 16 100 ming so'm. Машина кейси. Кайсы сеники? Мынабы? Onu биіктетіп қойсын ғой. Nexia 1 гидравлика бар. А, 2008 1.5 250 ming so'm. Biraz жүрөрелі аванталарды мөлчөсі тартқан әрекет жасап көрейін. Бұндай аванта 1 1995 басы жазылып аптыр. Ерлік аванталарды ушулар эле болуп атат эми. Алам көрүп атасыздар, Nexиалар, анан Lanos'тор болуп атат. Дагы ушу Nexia 1-ди көрсөтөр эле. Эки миң жети 16 150 ming so'm. Комплектацияда электропакет бар, кондиционер, комплектация жакшы экен. Анан Nexia 2 2011 16 270 ming so'm.
урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бул видеобузду жыйынтыктай берели. Баягы Лабо менен Тикону күтүп атсаңыздар, аларды өзүнчө бөлөк видео кылып чыгарабыз. Көп сунуштар келип атты бизге, ошол өзүнчө кеңирээк кылып туруп тартып бериңиз деген. Аларды да эске алып турабыз. Комментарийге ушинтип катышып туруңуздар. Өз ой суроо, пикир сунушуңуздарды киргизип, биз дайыма эске алып турабыз.